Саламатсыңарбы, балдар? Кушубак күнүңөр менен. Бүгүн силер менен мен Кенже жийиңер. Эмесе балдар, кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабактын темасы себеп багыныңкы сүйлөм. Сабактын максаты менен тааныша кетели. Силер балдар, себеп багыныңкы сүйлөм тууралуу бүгүнкү сабакта маалымат аласыңар. Жаңы тема аркылуу алган билимиңерди турмушта колдоно билүүгө үйрөнөсүңөр. Көнүгүүлөрдү өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Эми жаңы сабакка кирүү үчүн өтүлгөн темаларды эске түшүрө кетели. Балдар, сүйлөм түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал. Демек, татаал сүйлөм деген эмне? Татаал сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдорун айткылачы. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү кандай болуп бөлүнөт? Мына ушул берилген 3 суроону дептериңерге жообу менен жазып, мага уюлдук байланышка жибересиңер. Эмесе балдар, жаңы сабак. Себеп багыныңкы татаал сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм айтылып жаткан ойдун себебин, ал эми баш сүйлөм анын натыйжасын билдирет. Мисалы, кар басылып, айлана ачыла түшкөн. Бул жерде негизги сүйлөм түшкөн. Эмне үчүн айлана ачыла түшкөн? Кар басылып. Демек, себеп багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү окуянын себебин билдирип, эмне себептен деген, эмне үчүн деген жана башка суроолорго жооп берет. Сабакты бышыктоо, далилдөө үчүн 179-беттеги себеп багыныңкы сүйлөмдүн баш сүйлөм менен байланышуу каражаттарынын жолдорун далилдей дептериңерге иштейсиңер жана мага жөнөтөсүңөр. Бышыктоо үчүн 194-көнүгүүнү иштейбиз. Үйгө тапшырма болсо 196-көнүгүү. Берилген тапшырмаларды балдар дептериңерге иштеп, уюлдук байланыш аркылуу мага жөнөткүлө. Эмесе эмки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла.